Афганистандагы кырдаал. Садыр Жапаров коопсуздукту бекемдөө тапшырмасын берди. Президент Садыр Жапаров Афганистан Ислам Республикасында түзүлгөн кырдаалга тыкыр көз салып турат. Мамлекет башчысы Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы, Коопсуздук кеңешинин катчылыгы жана Тышкы иштер министрлиги аркылуу саат сайын тиешелүү маалыматтарды алууда. Президент Садыр Жапаров ишке тартылган тиешелүү мамлекеттик органдарга Афганистандагы кырдаалдын өнүгүшүнө ар тараптан мониторинг жүргүзүүнү улантууну тапшырды. Тышкы иштер министрлигине Афганистандын аймагында убактылуу жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары менен дайыма байланышта болуу, алардын коопсуздугун камсыз кылуу чараларын күчөтүү жана өз мекенине тез арада эвакуациялоо тапшырылды. Мындан тышкары ишке тартылган тиешелүү мамлекеттик органдарга аймактагы өлкөлөр менен биргеликте региондогу коопсуздукту бекемдөө жана камсыз кылуу боюнча ишти активдештирүү жана бул багыттагы иш-аракеттерди тыгыз координациялоо тапшырмасы берилди. Ал арада бача-базар менен баңгизат саткандарга өлүм жазасы берилет. Афганистанда жаңы бийлик алгачкы указын чыгарды. Ооганстанда бийлигин орноткон Афганистан Ислам Эмираты кечээ алгачкы указын жарыялады. Бул туурасында дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышууда. Ага ылайык баңгизат ташыгандарга, бача-баздык менен алектенгендерге өлүм жазасы киргизилди жана аялдар өз алдынча сейилдөөсүнө тыюу салынды. Өз алдынча адам өлтүрүүгө тыюу салынат. Адам өлтүрүүнү жазалоодо шарият сотунан өткөн сот жок. Баңгизатын өндүрүү, сатуу жана таркатууда ортомчулук кылууга өлүм жазасы. Салтка айланган бача-баздык, өспүрүм балдарды бийлетүү мыйзамсыздык деп таанылат жана анын жазасы өлүм жазасы деп бекитилет. Афганистан Ислам Эмиратында кредиттик пайызга тыюу салынат. Андыктан бардык пайыздык карыздар жокко чыгарылат. Харамдарга сыйынууга жана мүрзөлөрдү курмандык чалууга да тыюу салынды. Ар кандай тумар, төлгө салуу жана сыйкырчылык кылмыш шарият боюнча жазага тартылат. Афганистан Ислам Эмираты өлкөнү өнүктүрүү үчүн дүйнөнүн булуң бурчунан инженерлер менен дарыгерлерди чакырат. Биз аларга жогорку маяна төлөп беребиз. Кол өнөрчүлөр менен соодагерлер бизнесин кооптонбой уланта берсе болот. Аялдар махрамы жок, эркек кишинин коштоосу жок, эс алууга чыгууга тыюу салынат. Басма сөз кызматтары цензурасыз, эркин чыга алат. Бирок ушак, жала жана бирөөнүн ар намысын кемсинткен учурда шарият соту менен жазага тартылат деген указ чыгарылды. Кечээ эле отставкага кеткен президент Ашраф Гани Кабулдан акчасы толгон унаалар менен качып кеткени маалым болду. Бул тууралуу орус элчилигине таянып РИА Новости жазып чыкты. Режимдин кулашына келсек, бул Ганинин Ооганстандан кантип чыгып кеткени менен мүнөздөлөт. 4 машинаны акчага толтуруп, алар акчанын калган бөлүгүн тик учакка салууга аракет кылышкан, бирок баары батпай калган. Акчанын калган бөлүгү аба майданында калды, дейт дипломатиялык өкүлчүлүктүн басма сөз катчысы Никита Ищенко. Эске салсак, 15 августта Талибан кыймылынын мүчөлөрү Кабул шаарын басып алган. Массалык маалымат каражаттарына ылайык алар бардык чек араларды көзөмөлгө алышкан. Ал эми Кыргызстан Памирлик кыргыздарды кабыл алууга даяр. Кыргызстан Ооганстандагы Памирлик 1200 кыргызды кабыл ала алат. Бул туурасында Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин кайрылмандар жана качкындар башкармалыгынын башчысы Жыпара Мамбетова Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында, Ооган кыргыздары чек арага чейин өздөрү келиши керек. Учурда Кыргызстанда буга чейин келген Ооганстандын 73 жаранына качкын макамы берилген. Мындан сырткары 67 жарандын арызы каралып жатат. Кыргызстан 1996 бери Бириккен Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча конвенциясына мүчө мамлекет. Ооганстандын Вахан коридорундагы Кичи Памир жана Чоң Памир өрөөндөрүн кыргыздар байырлашат. 2003-жылы алардын саны 5000дей болсо, азыр 1,5-2 миңдин тегерегинде экени кабарланып келет. Алардын 345-и Талибан активдеше баштаган июль айында мал жаны менен Тажикстанга качып кирип, 17-18 июль күндөрү кайра өздөрү туруктуу жашаган Андемин айылына кайтарылган эле. АКШ баштаган эл аралык коалиция Ооганстандагы күчтөрүн биринчи майдан тарта чыгарып кете баштаган. Талиптердин аракети ошондон тартып күчөп, анын аягы Кабулду алуу менен аяктады. Аскерлерди чыгарып кетүү жараяны 11-сентябрда аяктай турганы айтылган. Бирок кырдаалга байланыштуу ушул айда Ооганстандан толук чыгарылганы жатат.
Кабул аэропорту ишин уланта баштады. Ооганстандын борбору Кабулдун аэропорту бүгүн 17 августта кайра иштей баштады. Бул туурасында АКШнын коргоо министрлиги билдирип, 16 августта конуп учуу тилкесинде коопсуздук эрежелери бузулганына байланыштуу эвакуациялоо иштери убактылуу токтотулганын белгиледи. Өлкөдөн чыгып кетүүнү каалаган миңдеген адамдар Кабулдун аэропортуна топтолгону. АКШнын аскерлерин жана эл аралык күчтөрдү аэродромду тазалоо үчүн рейстерди токтотууга мажбур кылганы. 16 августтагы башаламандык учурунда кеминде 7 адамдын өмүрү кыйралганы айтылды. Ал эми Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Афганистандан америкалык аскерлерди алып чыгып кеткенине өкүнбөй турганын айтат. Бул туурасында ал журналисттерге Ак үйдө суроолоруна жооп берип жаткан учурда белгиледи. Мен Афганистандагы согушту көргөн Америка Кошмо Штаттарынын 4-чү президентимин. Акыркы 10 жылда 2 республикачыл жана 2 демократ бул согуш менен алектенген. Мен эми бул согушту 5-чи президентке өткөрүп бергим келген жок, дейт ал. Кыргызстанда вакцинадан бир дагы адам каза болгон жок. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанда эмдөөдөн кийин бир да адам каза болбогонун белгиледи. Анын айтымында өлкөдө эмдөө кампаниясы тездик менен өтүүдө. Кыргызстанда эмдөөдөн кийин бир да адам каза болгон жок. Азыркы учурда бир адамга вакцинадан кийин каза болгону боюнча экспертиза даярдалууда, дейт министр. Ошондой эле эмдөөдөн өткөндөргө тамактануучу жайлардан арзандатуу болорун билдирет министр. Министрлик вакцина алган жарандар үчүн стимул берүүнү көздөөдө. Бул туурасында саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев бүгүн 17 августта коронавируска каршы вакциналардын сапаты жана коопсуздугу туурасында маалымат жыйын учурунда билдирди. Министрдин айтымында азыр калкты эмдөөдөн өткөрүү керек. Эмдөөдөн өткөндөргө 10 гигабайт интернет бонусу берилет. Кафе, ресторандар жана соода борборлору менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Эмдөөдөн өткөндөргө жеңилдиктер берилет. Тамак аш тейлөө түйүндөрү мындай чараларга макул. Башка өлкөлөргө окшоп унаа берүүнү пландаган жокпуз. Себеби өлкөдөгү экономикалык кырдаал бардыгыбызга белгилүү, деп билдирди Алымкадыр Бейшеналиев.